Орозо кармап оозунан жаман сөз чыкса, орозосу кабыл болобу? Орозосунун кабыл болбой калууга өтө чоң ыктымалдары бар. Анткени пайгамбарыбыз айтты, орозо кармап туруп ушак айткан адамдардын орозосу жок деди. Балким бул адам орозо кармабагандай эле болушу мүмкүн. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кээ бир адамдардын орозо кармагандан ачка калган эле калса, кээ бир адамдар намаз окугандан жөн эле жыгылып турганы калат деген осуяты дагы бар. Ассаламу алейкум, мен футбол ойноймун, күндө тренировка кылып жатам. Ана менимче кашанын ичинде мен ошондо оозумду ачып алсам болобу, кийин тутуп берсем болобу? Мен деген Кыргызстан үчүн намыска жарай, мен деген биринчи орунду алып келип, мен Марадона, Пеле болуп кетем деген суроо болсо керек. Албетте болбой турматтуу бир тууганым, тренировка кыласыңбы же тренировка кылдырасыңбы? Айтор кандай болгон күндө дагы эгерде сен балагатка жеткен акыл эстүү мусулман адам болгон болсоң, ден соолугуң жол берсе, орозо кармоо сага милдеттүү турматтуу бир тууганым. Курулушта иштеп аткандар, дыйканчылыкта иштеп аткандар, жумушубуз өтө оор, ысыкта кармабай эле койсок кандай болот, кийин тутуп берсек болобу дейт. Жок, урматтуу бир тууганым, сен кармагының колуңан келишинче карма, таптакыр болбой аткан болсо бир жөн, бирок колуңан келишинче карма деп сага биз осуят берер элек.